Sizler менен ОМК жөнөкөй бөлчөктөр темасы боюнча 3-тестти баштайбыз. 6-дан 1 минус 5-тен 1 салыштырыш керек. 5-тен 1 минус 6-дан 1. Иштебей эле салыштырып койсо болот. Кантип? Мына карагыла. 6-дан 1 5-тен 1ден кичине. Кичинекей сандан чоң санды айырганда айырмабыз бизде терс сан чыгат. Ал эми чоң сандан кичинекей санды айырганда 10 сан чыгат. Б колонкабыз чоң. Эми иштей турган болсок, бирдей бөлүм бирдей болуш керек да. Ошондо биринчи бөлчөктү 5ке, экинчини 6га көбөйтөбүз. 30-дан 5 минус 30-дан 6. Айырмабыз минус 30-дан 1. Оң жакта ошонун эле тескериси плюс 30-дан 1 болуп калат да. Экинчиси. Эки бөлчөктүн суммасын мына бир бөлчөк менен салыштыргыла дейт. Макул, салыштырабыз. 3, 4. Биринчи бөлчөктү 4кө, экинчини 3кө көбөйтөбүз. Ошондо 4 плюс 3 бөлүмүндө бирдей бөлчөк 120. Эмне чоң? 120-дан 7 же 35-тен 1. Бирдей бөлчөк келтирели десек, 35 120-га бөлүнбөйт. Анда жөн эле бирдей алымын бирдей кылып койсок болот да. Мына 7-де. Жөн эле 7-ге көбөйтсөк, бул жерде бизде чыгат 7 и 35 7-ге көбөйтсөк 210 плюс 35 245 болот. Эми бирдей алым болгондо, үстү жагы бирдей болсо, бөлчөк кайсы чоң болот? Чоң болот бөлчөк кайсы жерде алымы кичинекей болсо. А колонка. Эми иштебей эле салыштырса болот эле, биринчи эсепке окшоп. Мына жөн эле 30-дан 1, 35-тен 1. Бирдей алымдары. 30 кичине, ал деген 30-дан 1, 35-тен 1ден чоң да. Эми бир дагы санды кошуп атабыз, дагы чоңоюп атат. Үчүнчү эсеп. М саны кичинекей болуш керек 2,4-төн 3төн. N саны 4M'ге барабар дейт. N'дин эң чоң бүтүн мааниси керек экен бизге. Анда ушул барабарсыздыкты оң жагын туура эмес бөлчөк кылып жазып алайлы. 2-ни 4ке көбөйтөбүз плюс 3 11, 4төн 11. Эми ушул барабарсыздыктын эки жагын тең 4ке көбөйтөбүз. Себеби бизде мындай 4 коэффициентибиз бар. Сол жак жөн эле 4m, оң жагыбызда 4 кыскарышып кетет, 11 калат. Эми карагыла. 4m чыгып атат, кичинекей 11. 4m деген бизде n да. N 11ден кичине. 11ден кичине эң чоң маани кандай маани бар? 10 деген сан бар да. Демек, 10 бизде n санын эң чоң бүтүн мааниси боло алат. 10 9-дан чоң. Төртүнчү эсеп. Мына бөлчөктү эки бөлчөктүн суммасы катары жазып алсак болот. А бөлүнгөн 4 плюс 5 бөлүнгөн 4. Оң жакта деле ошондой. Б бөлүнгөн 5 плюс 5тен 6. Эми маселенин шарты боюнча А бөлүнгөн 4, Б бөлүнгөн 5 бири-бирине барабар. Ошо барабар сандарды кыскартып таштайбыз. Эми 4төн 5 чоңбу же 5тен 6 чоңбу? 4төн 5 деген бул 1,125
5. 5'ten 6 1 бүтін 10'dan 2. 10 колонкабыз кичине экен. Сол колонка чоң, А вариант. Beşinci esep. Бұл 5-ci nömrədə жөн эле иштеп салыштырып коебуз. 2 плюс 4 6, 3 6. Кыскартсак, жазайын. 6'dan 3. 3'кө кыскартсак болот. Ошондо 2'den 1 болот. 2'den 1'din кубу 8'den 1 болот. Эми оң жак. 3'tün кубу 27. 2'nin 2 8. 4 kubu 64. Ошондо 27 72 кыскартсак болот 9'ga. 3 Ой. 3 72 bölüngөн 9 8 болот. Ошондо оң жагыбызда 8'den 3, sol jakta 8'den 1. 8'den 3 çoğun. B kolonka. Altıncı esep. Oң jagыбызda жөн эле 3 жоп. Sol jakta birinci eме кылыш керек. Бирдей bölümgө келтириш керек. Ошондо бул жак 3, бул жакты 2 көйтөбүз. 5 бүтүн 3 bölüngön 6 minus 2 бүтүn 4 bölüngön 6. 6'dan 3'tön 6'dan 4 кемите албайбыз. Ошондуктан bir карыз беребиз. Эми bir карыз бергенде биз ошо бөлчөктүн бөлүмүн кошушубуз керек. Чыгат 4 бүтүн 3 плюс 6 9. Minus 2'nчи бөлчөктү жазабыз. Эми 4 minus 2 2. 2 бүтүн 6'dan 5 болот экен. 2 бүтүн 6'dan 5 3'төн кичине. Жетинчи эсеп. Бул жерде бөлчөктөрдү туура эмес түрүндө жазып жөн эле көбөйтүп коебуз. 1 бүтүн 3'төн 1. 1'ди 3'кө 3 плюс 1 4. 3'төн 4. Ушундай эле сыяктуу бул жерде 7 bölüngön 4, 18 bölüngön 5 жана 25 bölüngön 6 чыгат. Эми мына 4 менен 4 кыскартабыз. 5 менен 25. Бул жерде 1 5 кылат. 3 жерде 6 18. Ошондо 3 6'ны кыскартып 18'ди кыскартып койсок туура эле болот экен. Бизде бир гана 7 калды. 5 калды. 7 жерде 5 35. Эми бөлүмдө бирлер калды да, бирлерди көбөйтсөк кайра эле 1 чыгат да. Колонкалар барабар. Sekizinci esep 5A bölüngön 4B barabar 5'ten 4. B bölüngön A'nın aynısını табышыбыз керек экен. Анда ошо сол жагын жазып алсак болот. 4'төн 5 көбөйтүү A bölüngön B барабар 5'ten 4. Бул жерде жөн эле A bölüngön B'nın aynısını табабыз. Анда A bölüngön B barabar 5'ten 4 bölü 4'ten 5 болуп калат. Так, bölgöndө экинчи бөлчөктү тескерисин жазабыз. Жообубуз 16 bölü 25. Эми карагыла. 16 bölü 25 бизде бирден кичинекей сан, бул жерде бирден чоң сан болуп атат. Демек
10 колонка чоң. Б. А бөлінген Б'нің майнысын таптық. Бірмен салыштырып шашып қалыппыз кішкене. Бізге Б бөлінген Аның майнысы керегіле. Башқаша айтқанда, мына жооптың тескери майнысы. Ошондо 25/16. Bir бүтүн бизде канча болуп калат? 16-дан 9. Бул деген 1,5-дан чоң да. Себеби 3-төн 2 же башкача айтканда 1,2-ден 1-ди 1,16-дан 8 деп жазсак болот. Жөн эле бирди бөлүмгө келтирип койдук. 1,16-дан 9 чоң, 1,16-дан 8-ден. Эми А вариант. 9-нчы эсеп. 2 минус 2-ден 1. Мынаны бирдей бөлчөктү бөлүмдөрүн бирдей кыла турган болсок, 2-ден 1 минус 2-ден 1. Ой, 1-ден 2 минус 2-ден 1. Чыгат бизде эмне? 2 көйткөндө 4 болот да. 4 минус 1. 2-ден 3. Ушундай эле 3-тү 3-кө көбөйтөбүз. 9. 9 минус 1. Бул жерде 8 жана 3. Жөн эле эмне кылабыз? Бөлүп коебуз. 2-ден 3 бөлүү. Эми бөлгөндө эмне кылабыз? Экинчи бөлчөктү тескерисин жазабыз да. Ошондо 8-ден 3 болуп калат. 9 бөлүмүндө 16. Оң жак. Даражанын биринчи мына минусун жок кылышыбыз керек. Минусун жок кылыш үчүн бөлчөктү тескери жазабыз. Квадратка көтөрөбүз. Ошол эле жооп 16-дан 9. Барабар. 10-нчы эсеп. Эми логикалык ой жүгүртүү жардам берет 10-нчы эсепте. Мына 5-ден 1 0,2. 7-ден 1 болсо 0,2-ден кичине санда көрүнүп турат. Ал деген 0,1 жана башка. Эми бардыгын ушу 5 санды кошуп чыга турган болсок, 1 чыкпайт да. Эмне үчүн? Себеби 1 бул 0,2 5 жолу кошсо как раз 1 чыгат. Бул жерде бир гана 5-ден 1 ошол 0,2 барабар. Калган сандар кичинекей болуп атат да, бардыгы. Мына деле, мына деле, мына деле. Бардыгы 0,2ден кичинекей. Ошо кичинекей сандардын суммасы мына сандардын суммасынан кичинекей эле болуп калат. Б колонка. 11. 11'de üstü жагын өзүнчө чыгарып алайлы. 1 плюс 2'den 1, 3'tön 1, 6'dan 1. Birdeyi bölümgө keltirебиз. 6, 3'kö, 2'ge, 1'ge. Kötkөндөн кийин 6'dan 3, 6'dan 2, жана 6'dan 1. Koşmuşsak 1 plus 6'dan 6. Эми 6'dan 6 деген 1 да. 1 plus 1, 2. Ошондо биздин бөлчөктүн алымы 2'ge барабар болуп атат. 2. Эми бөлүм эсептейли. 1 plus мына карагыла 3'төн 2. 3'төн 2 дегени 1 бүтүн 2'den 1. 1 бүтүн 2'den 1'ti 1 plus 2'den 1 деп жазып алсам болот. Ошондо
2'den 3'tün orduna жазам 1 plus 2'den 1. Kalgan köçürüp жазам. 3'ten 1, 6'dan 1. Hem karakalım. Biz buna hesap çıkarganbızda. Manisi 2'ge barabar. Anda 1 plus 2 barabar 3. 2, 3 şu bölçöktün minus birinci derecesi. Keskersini жазабыз. 2'den 3. G 2'den 3. On iki. Eğer de A, B, C, D sanları 12'nin 10 bütün ar başka bölüçleri bolsa, A plus B tuyulmasının en kiçini manisin tapqıla. On iki qanday sanlarga bölünüyor? 12 bölünüyor. 1'ge, 2'ge, 3'ge, 4'ge, 6'ga jana 12'ge. Эми A, B, C, D sandарын şunday tanda alışımız gerek. Bizde bölçök özünün en kiçinekey manisini kabul alış gerek. En kiçinekey manisini kabul alış için bizde üstü jağımız kiçinekey boluş gerek summa. Astı jağımız en çoğun manini kabul alış gerek. Onu eyledi. Kiçine boluş için A, B 1, 2 de alabız. C, D çoğun boluş için 6 jana 12 de alabız. Anda 1 plus 2 bölü 6 plus 12. 3 bölü 18. 3'ge kıskartıp koyuyoruz. 6'dan 1. On üç. Eğer de x jana 3'ten 2 sandarının aritmetikalık ortaçosu 6'dan 1'ge barabar bolsa, anda x'tin manisin tapqıla deydi. X jana 3'ten 2 sanı. Ortaça aritmetikalık kantıp tababız. X sandın summasın kayrılı 2'ge bölüyoruz. Oşonda bizde 6'dan 1 kelip çıgatken. Masalanın şartı boyunca. Anda x plus 3'ten 2'ni tağı için 6'dan 1'de 2'yi koyuyoruz. 6'dan 1'i koyuyoruz. Anda bizde 3'ten 1 çıgatken. X plus 3'ten 2 beraber 3'ten 1. X tağı için 3'ten 1'den 3'ten 2'nin kemit koyuyoruz. Cevap minus 3'ten 1. A variant. On dört. 54 metre büyüklükten top ırgıtıştı. Top her bir sekirgen sayın murdağı büyüklükten 3'ten 2 bölgüne kötörülüdü. 3 yolu jerge tiygende top kançalık büyüklükке жетет. Anda jöneli birinci, ikinci, üçüncü yolların eseplep koyuyoruz. Birinci yolu sekirgenden keyin emne bolot. Şu 54 metreden 3'ten 2 bölgüne kötörülötken. Anda 54'ü 3'ge bölüyoruz 18. 18'de 2'yi koyuyoruz 36. İkinci yolu jerge tiyip sekirgenden keyin 36 metreden 3'ten 2 bölgüne sekiret. 36'ını 3'ge bölüyoruz 12. 12 jerde 2 24. Akırkta bizge kerekti 3. yolu 24 metreden 3'ten 2 bölgün alabız. 24 3'ge 8.
8 жерде 2, 16. Demek bizden top 3 yolu жерге тийгенден кийин 16 метр бийиктикке секирет экен. Эгерде x, y 10 бүтүн сандар жана x минус y 0дон чоң болсо, анда төмөндөгүлөрдүн кайсынысы терс боло албайт? Терс боло албайт. Бизге терс боло албайт дегени оң болот деп сурап атат да, оң майын табышыбыз керек. Эми караңыз. X, y кандай сандар? Бүтүн сандар жана x минус y 0дон чоң. Ошону жазып алайын. X минус y 0дон чоң болсо, анда бизде x y-ден чоң болот. Себеби минус y-ди жөн эле оң жакка которуп коебуз. Эми x y-ден чоң болгондуктан ушундай маанилер алсак болот. Жөн эле ушундай маани, что x y-ден чоң. Жөн эле ордуна коюп иштеп койсок болот, же болбосо логика менен. X y-ден чоң болгондуктан чоң санды кичине санга бөлгөндө 1 бүтүн канча чыгат да жок дегенде. Эми ошодон 1ди кемете турган болсок, жок дегенде 0 бүтүн канча чыгат. Биринчи бизде жооп именно керектүү терс эмес маанини берет. Эми ордуна коюп иштеп көрөлү. Айтайлы 3, 2. Анда 3дөн 2 минус 1 барабар. 1 бүтүн кандай болуп калат? 1 бүтүн 5 минус 1. Азыр мен 3'tü 2'ye bölgөнү кыйналган жокмун. Мен жөн эле азыр ойлоп көрдүм да. Кандай болот эгерде эки сан терс болсо, же болбосо y саны терс, а x саны оң болсо. Ошондо мынаны 3, мынаны минус 2 деп иштеп көрсөк, 3 bölü minus 2 minus 1 bizde kayra эле терс санды берип калышы мүмкүн экен. Минус 2,5. Минус 2,5. Кичине шашып турабыз. Терс боло албайт. Эми бизде x минус y 0дон чоң болгондуктан y минус x точно 0дон кичине болот. Терс сан болот экен. Кайсы бири терс боло албайт? Улантабыз. Бул жерде өзүмдүн теориямдын эмесин таптым эле. Минус жагын. Звонок болуп калды ортодо. Азыр ошондо жоопту карап чыктым. Жоопто ошол эле А вариант турат. Бирок ошол бир учурда x бизде оң сан. Эми түшүндүм. Кечиресиздер. Мен мына жерде оң бүтүн сан деп өзүм окуп өтүп, жөн эле бүтүн деп ойлоп калдым да, ошого минусту алдым эле. Ошондо бизде минус жок болот экен. Мына минус жок. Бир гана ошо учур. Жооп бизде туура эле болот экен. Болду. Он алтынчы эсеп.
x bölüngen y. Жөн эле эсеп окшойт. Мен мынаны өтір деп көріп алыппын. Туйынтманы жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазышыбыз керек. Ушул жерде улантып кетерейин. X, Y көбөйтүү Z, Y болуп калат. Плюс X, Z, Y көбөйтүү 1 бөлүнгөн Y болуп калат. Көбөйтөбүз. X, Z бөлүмүндө Y квадрат плюс көбөйтөбүз. X, Z бөлүмүндө Y квадрат. Бизде бөлүмдөр бирдей болду да. Y квадрат. Жөн эле xz плюс xz. 2 жолу xz. 2xz бөлүнгөн y квадрат. А вариант. 17 туйынтманы. Жөн эле 17 деле туйынтманы жөнөкөй кылып туруш керек. 5 минус 1 бөлүнгөн a. 5'ti 5'ten 1 деп жазып алсак болот. 1'de bölüm a. Ошондо 5a minus 1 bölüngөн a. Биздин үстү жагыбыз. Эми a minus 1. A minus 1 деген 1 bölüngön a. Шул эки бөлчөктү эмне кылабыз? Бөлөбүз. Bölüngön 1 bölüngön a барабар 5a minus 1 bölümünde a көбөйтүү a bölü 1. A'lar bizde kıskarıp кетет. 5a minus 1 çok. 5a minus 1. Okay. On 8. Eğer de 5 bölüngön m 2'den 3'ten kiçinece barabar m'din mümkün болгон эң кичине мааниси канчага барабар дейт. Бул жерде бизде барабарсыздык болгону менен сандар бизде 10 болуп атат да. Ошондуктан эки жакты тең 1 бөлүм 3m'ге көбөйтүп койсок болот. Анда эмне келип чыгат? Сол жакта бизде 15, оң жакта 2m чыгат экен. Жөн эле ушул барабарсыздыкты иштеп коебуз. Анда 2m 15'ten наоборот чоң болуш керек да. Чоң же барабар 15, m чоң же барабар 7,5 болуп калат. 7,5. Эң кичине мааниси ошол эле 7,5 болот экен. Себеби m же чоң же барабар. Калган маанилер 7,5 чоң болот да. Ошондуктан 7,5 эң кичинекей маани. On 9. Birinci bölçöktü köçürüp жазам. Экинчи бөлчөктү 2'ye кыскартабыз. 3'төн 5 калат. Эми бизде 3'төн 5 бирдей да. Анда даражаларын кошуп коюшубуз керек. 3'төн 5 даражасында 3 плюс минус 4. Анда 3'төн 5'tin minus birinci darajası C болбосо 5'ten 3. G 5'ten 3.
A plus B bölünген B bütün san. B kanday ma'nilerge e bola alat. Oşul bölçöktü. İki bölçök summası yardımıyla çözeriz. A bölüngen B plus B bölü B. A bölüngen B plus 1 bolup da B'ni B'ga bire turgan bolsak. Emi bizde kaçan A bölü B bütün bolsa anda tüyütman manisi deli bütün bolut. B bütün B'ga bölçök bütün boluş üçün B bizde 6'ga bölüş gerek. 6 bölüçülörü 1, 2, 3, және 6. 1, 2, 3, 6. G variant. Dep tanda etelim. Egerde 10 bütün san bolsa. Бирок жөн эле бүтүн сан бул жерге терс сандарды кошуп коюшубуз керек. Себеби 6 минус 1ге деле бөлүнүп калат да. Минус 2ге, минус 3ге, минус 6га. Ошондуктан D вариант. Ошол менен 3-чү тест жөнөкөй бөлчөктөр темасын аяктадык. Поддержала. Прощался.